Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллах субхана ва таала чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Кыргызстандан келген ажылар жана жалпы Меккеге келген, ааламдан келген ажылардын баары бүгүн мына Мина өрөөнүндө турабыз. Бул Мина өрөөнү чындыгында өтө тарыхый жана диний мааниге ээ болгон өрөөндөрдүн бири болуп эсептелинет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушул жерден өзүнүн ажылыгын баштаган. Мина деп аталып калуунун дагы себептерин бирин биздин алымдарыбыз айтат. Бул Мина дегенде бикасрати ма юбна мин иракати дима. Себеби бул Минада ажылыкта курбандык чалынат. Өтө көп курбандык чалынгандыктан бул жерде мына ошол Мина деген ат менен дагы аталып калынган деген дагы бизде тарыхта жазылгандар бар. Андан кийин Мина деп Жибрил периште адам ата менен коштошуп атканда сен эмнени каалайт элең дегенде атаманнал жанна, адам атабыз дагы бейишти каалагандыктан мына ушул ат менен дагы аталып калган деген дагы айтылып жүрөт. Андан кийин араб тилинде негизи эле адамдардын топтолгон жерини Мина деп атап койчу экен. Адамдар көп топтолуп отуруп сүйлөшкөн жерди Мина деп аталып коет экен. Бул болсо дагы мына азыр ааламдан келген 2 миллионго жакын ажылар мына ушул Минада бир жерде топтолуп, мына ушул жерден өздөрү даярданып эртеңки эң бир улуу күн турат, бул Арафат күн турат. Мына ошол Арафатка даярданып атышат. Минада өзү негизи зикир менен, дуа кылуу менен, ибадат кылуу менен алек болушубуз керек. Андан кийин бизде ажылыкта бул 8-чи күндү Зулхиджанын Яумут Тарвия деп атап коет. Яумут Тарвия деп аталганы бул ушул Тарвия күнү бардык ажылар ушул жерге келет. Себеби мурда суу аябай аз болгондуктан ажыга келгендер Меккеден сууларды алып ушул жерге келип, Минага келип, ушул жерден сууларын камдашып, андан кийин эртеңки күнгү Арафатка, андан кийин Муздалифага, андан кийин кайра дагы бул жерде келип 2-3 күн Минага турган. Ошондон ушул жерден сууларын камдап кетишкен. Демек бул материалдык жактан, ал эми моралдык жактан алар ушул жерден өздөрүнүн ыймандарын бекемдешкен, такыба болууга аракет кылышкан. Анткени эртеңки күнгү Арафатка даярданып, андан кийин Муздалифага даярданып, бардык мусулмандардын баягы кийимдери окшош, баары бирдей достукта, ынтымакта жолугушуп, таанышып, анан ушул жерден анан ажылык сапарларын аткарууга аттанышат. Мына ошондон бул Яумут Тарвия деп аталып калганын да себептеринин бири ушул деп биздин алымдарыбыз айтат. Жараткан Аллах субхана ва таала мына ушул Минада чогулган бардык мусулмандардын тилеген ойлорун кабыл кылсын. Ошонун ичинде биздин Кыргызстандан келген ажыларыбыздын дагы мына бүгүнкү Минада аткарып жаткан зикир дуаларын, тилектерин, мамлекетибизге болгон дуаларын, кылып аткан ажылыктарын кабыл кылган болсун. Мына ошондой эле биздин дагы ушул ажылыкка келсем деп үмүт кылган кыргызстандыктардын дагы тилектерин Алла таала ишке ашырган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.